Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Карышкырдын камкордугу. Илгери бир хам болуптур. Анын 3 баласы болуптур. Балдарынын аттары бири-бирине уйкаш экен. Улуу баласынын аты Ормон, ортончо баласыныкы Коргон, кичүү баласыныкы Болгон экен. Балдары күн сайын бак тарактарды кайтарышса да, күн сайын бактан бирден алма жоголо берет. Бир күнү баягы бак тарактарды кайтаралы деп Ормон, Коргон, Болгон үчөө тең келсе, бир куш алманы чокуп жеп отуруптур. Балдар тор жайышып кушту кармап алышат да, куш көккө чейин талпынып жатып учуп кетет да, бир канаты калып калат. Балдар үйлөрүнө келип, атасына болгон ишти айтышып, куштун канатын атасына беришет. Канат жуун канат эмес, алтын канат болуп чыгат. Атасы ойлонуп отуруп, эгерде менин балдарым болсоңор, ошол кушту таап кармап келгиле. Эгер таба албасаңар, кайтып келбегиле, дейт. 3 баласы атасынын айтканын эки кылбай, ата-энеси менен коштошуп жолго чыгышат. 3 бир тууган жүрүп отуруп, бир кырдын ары жагындагы сайга келип кеңешишет. Ормон улуулук кылып, биз үчөөбүз тең бир жүрсөк, эч нерсе таба албайбыз. Үчөөбүз 3 жол менен 3 багытка, бирибиз батышка, бирибиз чыгышка, үчүнчүбүз кыбылага карап бөлүнүп кетели. Ошондо гана биз ал кушту табабыз, деп акыл айтат. Агасынын сөзүн макул көрүшүп, 3 бир тууган 3 жолго кетишет. Улуу агасы Ормон батышка, ортончусу Коргон кыбылага, кичүүсү болгон чыгышка карап жол жүрүп кетишет. Жүрүп отурушуп, аз күндөн кийин Ормон менен Коргон кездешип чогуу жол улантышат. Кичүүсү болгон күнү түнү менен жол жүрүп 3 айрык жолго кез келет. Жолго көзүн салып караса, оң жактагы жолго түшсө өзү өлөт. Сол жактагы жолго түшсө ат өлөт. Туура жолго түшсө барса келбес деген жазуу бар экен. Бала ойлонуп, эгер өзү өлөргө түшсөм, өзүм өлүп атым калса, барса келбеске түшсөм, барсам кайра келбесем, ата-энемди, элимди көрбөй каламбы? Ат өлөргө түшсөм, атым өлүп жөө калаармын, деп ат өлөр жолго түшөт. Болгон жүрүп отуруп, бир сайга келет. Сайдан бир карышкыр чыгып, баланы аттан оодарып салып, атын жара тартып жеп алат. Болгон жөө кайда бараарын билбей туруп калат. Ошентип турганда карышкыр кайта келип, адамча сүйлөп, жай сурайт. Болгон куштун канатын издеп бара жатканын, атсыз калып, эмне кылаарын билбей турганын айтат. Анда карышкыр: "Сага убал болгон экен. Алыс сапарга бара жатканыңды билбей атыңды жеп койбодумбу? Эми сен менин аркама мингин. Адаштырбай, керегиңди таап берейин", дейт. Болгон эмне кылаарын билбей турганда: "Мен сага кантип жамандык кылайын? Аркама мингин", дейт дагы карышкыр. Карышкыр күнү түнү жүрүп отуруп, бир айылдын жанындагы терең сайга келет. Карышкыр болгонду аркасынан түшүрүп, тетиги турган бийик чоң ак үйгө барганда, эшигинен кирип барсаң, үйдүн капшытында жабышып турган бир куш бар. Бирок сен кызыгып аны колуң менен сылап жүрбөгүн. Оң жагыңды карасаң, бурчта конуп турган кушту көрөсүң. Кушту алып чыгып тез келгин. Мен сени ушул жерден күтүп турамын, дейт. Болгон айылга барып баягы ак үйгө кирет. Кирсе, оң жак бурчта бир куш конуп отуруптур. Болгон кушту алайын деп бара жатып, үйдүн капшытында жабышып турган кушка кызыгып сылап коет. Ошол замат карышкыр канк эте түшөт. Жан жактан кайтарып тургандар жүгүрүп келишип болгонду кармап алышат да: "Сен мында эмне үчүн келдиң?" деп сурашат. Болгон: "Ушул алтын кушту атам алып кел деп жиберген", дейт. Анда кайтаруучулар: "Сен биздин айтканыбызды алып келсең, сага кушту беребиз", дешет. Болгон: "Эмне иш тапшырсаңар да орундатамын", дейт. Ушул жерден жүрүп отурсаң, бир сарайга кез келесиң. Ошол сарайдын ичинде күмүш жалдуу, алтын куйруктуу бир айгыр бар. Ошону бизге алып келип берсең, биз сага кушту беребиз, — дейишти кайтаруучулар.
Болгон сарайдан чыгып башынан өткөн окуяны Карышкырга келип айтат. Карышкыр болгонду үстүнө мингизип, күнү түнү жүрүп отуруп баягы сарайга келет. Дем алып отурушуп, Карышкыр баланы баягы күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды алып келүүгө жиберет. Жиберерде ал: сарайга кирсең, байлануу турган күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды көрөсүң. Жан жагыңа бурулбай айгырды чечип алып, кирген жерден кайра ушул изиң менен чыккын дейт. Болгон сарайга кирип, байлануу турган күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды көрөт. Айгырдын жанына барып, сырдалган казыкка кызыгып сылап коет. Коңгуроо шыңгырап, кароолчулар келип болгонду кармап алышат. Кароолчулар: эмне кылып жүргөн жансың деп сурашат. Болгон аны кароолчулар жумшаганын, күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды алып барса, алтын кушту алаарын айтат. Кароолчулар Көк дарыянын жакасындагы Көкчү тоонун арасында төө менен теңдешкен, сырты күмүш менен жалатылган чоң бир үй турат. Ошол үйдүн төбөсүндө жашаган бир сулуу кыз бар. Эгерде сен бизге ошол кызды алып келип берсең, күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды сага беребиз, дешет. Болгон кайтып келип Карышкырга кароочулардын айтканын айтып берет. Карышкыр ачууланып: айткан тилди албайсың, аркама мингин, деп баланы аркасына мингизип жүрүп кетет. Күнү түнү жүрүп олтурушуп, Болгон менен Карышкыр Көк дарыянын жакасына, Көкчү тоонун арасына келип жетет. Карышкыр Болгонго карап: сен ушул дарыянын жанындагы тоонун этегинде күтүп тургун. 2 жолу барып, эч нерсе алып келе албадың. Эми өзүм барам, дейт. Ошентип кызды алып келүүгө Карышкырдын өзү кетет. Карышкыр баягы жерге барса, кароолчулар айткан үйү турат. Үйдүн төбөсүнө чыкса, кыз уктап жатыптыр. Эч нерсе сездирбестен кызды сандыгы менен көтөрүп жерге түшөт дагы Болгонго келет. Карышкыр кыз менен баланы аркасына мингизип, күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгыр турган сарайга киришет. Карышкыр Болгонго: мен азыр кыз болоюн, ээрчитип баргын, дейт. Болгон макул болуп, баягы күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгыр бар жерге келишет. Жолда келе жатканда Карышкыр: сен мени таштап, күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды алып кете бергениң. Эгерде чайга отур дешсе, отурбагын. Мен силерди кууп жетем, дейт. Болгон баягы Карышкыр айткандай кылып, күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды алып кыздын жанына келет. Бир канча убакыт өткөндөн кийин Карышкыр келет. Күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды алып куш отурган сарайга келишет. Ошондо Карышкыр: мен азыр күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгыр болоюн. Мени минип бардагы берип кушту алгын, дейт. Болгон баягы Карышкыр айткандай күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды, алтын канаттуу кушту алып кыздын жанына келет. Андан бир аз өткөндөн кийин Карышкыр жүгөнүн шыпырып билдирбестен сарайдан чыгат да кыз менен Болгонго келет. Экөөнү бир топ жерге узатып келип: эми мен бул жерде каламын. Менин айткан сөзүмдү уксаң, үйүңө аман барасың. Сага жолдон 2 коркунуч кездешет. Биринчиси, күн абдан ысык болгондо суу саарсың. Баратканда алдыңдан бир өзөн суу жолугат. Канчалык суу сасаң да суудан ичпегин. Андан өтүп уктагың келет. Түбү чөп, салкын бир ак терек бар. Ал ак теректин түбүндө уктабагын. Уктасаң соо болбойсуң. Менин ушул 2 сөзүмдү аткарсаң, үйүңө аман барасың, деп акылын айтат. Карышкыр аларды жолго салып коштошуп, өз жайына кетет. Болгон кыз менен бир күн, бир түн жүргөндөн кийин күн аябай ысык тиет. Болгон аябай суусайт. Ошондо сууну кайдан издеп табамын деп ойлоп келатканда алдынан өзүн суу агып жатканын көрөт. Болгон атын сугарып өзү да ичмекчи болот. Бирок кыз Болгонго суу ичирбей коет. Ал өзөндөн өтүп жүрүп кетишет. Андан кийин Болгондун суусаганы басылып чарчап уктагысы келет. Ошентип келе жатканда алдынан бир чоң ак терек кездешет. Болгон ошол теректин түбүнө эс алып жаткысы келет. Кыз каршы болот. Бирок кыздын сөзүнө кулак салбай, Болгон атын тушап, жамбаштап жатып, көзү илинип кеткенин билбей калат. Болгон чочуп ойгонсо, 2 көзү жок, үңүрөйүп орду гана калган. 2 жагын сыласа кызы да, аты да жок. Эмне кылар айласын таппай отуруп калат. Бир аздан кийин баягы Карышкыр келип: менин айткан тилимди албай көзүңдөн айрылдың, деп бир ууч топурак менен көзүнүн ордун укалап айыктырып коет. Болгон окуяны Карышкыр угуп мындай дейт: ашыгыңды, кушуңду, атыңды табабыз. Кел,
аркама мингин деп баланы аркасына мингизип алып, желмогуз кемпирди издеп жолго чыгат. Кырлардан, белестерден, ашуулардан, токойлордон, чоң суулардан өтүп бир кошко кирип келет. Болгондун көзүн ойгон желмогуз кемпирди ошол жерден карышкыр таап берип, кыз менен күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды кушту тапкын. Же сени азыр жеймин деп кемпирди коркутат. Ошондо кемпир калтырап, карышкыр, менин жанымды калтыргын. Кушту дагы, кызды дагы, күмүш жалдуу, алтын куйруктуу айгырды дагы тиги суунун жакасындагы калың камыштын арасына барсаңар табасыңар, дейт. Кемпирди эки бүктөп отко салып өрттөшүп, кемпирдин баласын издеп жөнөшөт. Бир нече күн жол жүрүп, суунун жакасына барып карашса, асман тиреген бир үй турат. Үйгө киришип кызды табышат. Кыздан желмогуз кемпирдин баласын сурашат. Ошондо кыз энесин өлтүргөн дугуп, желмогуз кемпирдин баласы жумуртка болуп кубулуп, алтын куштун астында, камыштын арасындагы уясына кирип коркуп жатып калды, дейт. Карышкыр менен болгон камыштын арасынан уяны таап, алтын куштун алдын аңтарып жумуртканы көрүшөт. Болгон жумуртканы алып колу менен кыса баштаса, желмогуз кемпирдин баласы өлтүрө көрбө, колумда оңдогу күлүң болуп берейин деп жалынат. Анда карышкыр калп эле жалына бербегин, желмогуз тукумуна жана элге кайрымы жок деп катуу кармап жиберсе, ошол жерде жан экен сулап жатып калат. Кушту, кызды, күмүш куйруктуу айгырды алып, андан кийин карышкыр болгонду адашпай тургандай кылып жолго салып жиберет. Коштошоордо болгон карышкырга мындай дейт: сен мага аябай кайрылышып жакшылык кылдың, адашканда жол салдың, жүр мени менен конок болуп кеткин. Үйдөн эмне кааласаң ошону алгын, дейт. Бирок карышкыр макул болбой, кысылган жерде керек болор деп жүнүнөн жулуп, керек болсо ушуну бир кылын жулуп түтөтсөң, мен даяр боломун деп убадасын берет. Андан кийин кош айтышып болгон элине жүрүп, карышкырды өз жайына кетти. Ата энеси баласынын келгенине кубанып, алып келген кызына үйлөндүрүп, элиндеги жаш карынын бардыгын чакырышып, 30 күн оюн, 40 күн той өткөрөт. Бир күнү бала аңуулап, кош салып талаада жүрүп, күндүн өткөнүн, кечтин киргенин билбей калат. Караңгыда адашып жол таба албай жүрсө, бир желмогуз кемпир жолугуп, издегеним сен элең, сиңдимдин баласын өлтүрүп, мага кылган кордугуң аз эмес. Мына азыр мен дагы сага кордукту көрсөтөмүн деп тишин шакылдатып, болгонго умтулат. Болгон аттын сабап качып жөнөйт. Нечен кырларды басып, тоолорду ашып, эми кутулдум го деп артын караса, кемпир жетип калыптыр. Болгон дагы чу коюп жөнөйт. Жүрүп отуруп, астындагы аты жүрбөй эмне кыларын билбей шаштысы кетип, сооп турганда баягы карышкырдын жүнү эсине түшөт. Болгон карышкырдын жүнүн күйгүзөт. Ошо замат карышкыр пайда болот. Аңгыча тишин кайрап, баягы желмогуз кемпир дагы жетип келет. Болгон карышкырга: жанымды чакама келтирип, мени кысып коркуткан ушул деп желмогуз кемпирди көрсөтөт. Карышкыр кемпирди өлтүрүп, болгонду ажалдан аман алып калат. Болгон карышкырга алкыш айтып, үйүнө конокко чакырат. Карышкыр конокко барбай, башыңа кыйынчылык иш түшсө чакыр деп коштошуп жолуна түшөт. Ошентип болгон ажалдан кутулуп, эли кашында, бак дөөлөтү башында болуп, муратына жетиптир.